Mандай kaptadı oru, kanırık tutup sızlayıp yürüdüm. Uykusuz gündür, kunarsız gündür, sumsaygan yüzdür, bozdoğun ündür. Organ canda dabasın tappay, jabılgan üylör, jabılgan üylör, jabılgan üylör, jötölgön. Yazmada tökmö akınlar getdi, ilimdi boldu alımlar getdi. Çındıktan taybay sayasakada, çınıbay şerde asımlar getdi. Muhallimdece ağaylar getdi, darıgerlerden dalaylar getdi. Okumuştular jurnalist gece, Caman ildetten Sakaybay getdi. Assalamu alaikum. Kutmantan Kırgız eli. Men bugünkü efirde soğanda mına Özköl mehmanxanasının boyunca öz fikirim kaltırıp keteyinlerim bile soğanda. Bu boyunca Özköl gazetesi boyunca bu mehmanxana men Quraqtagı aytkanda men 1984 жылы төрөсөm, ошол жылы курулган экен бул мehmanxana. Бұл бұзылышын себебі туғанда мен жеке пікірім қызықтар адамдар бар, ошол жерди сатып алып, ошол жери қызықтар болушу мүмкүн. Анан бизде кыргыздарда билесиздер да, кайсы башчы келбесин, мыйзамсыз келеби, мыйзамдуу келеби, сразу сатмай коет. Бұл бийликтин, мыйзамсыз бийликтин кадамын мен сиздерге айтып кеткенмин туғандар. Бұл бийлик мыйзамсыз. Колунан коко тыйын келбейт деп айткам. Туурабы? Бир. Экинчиден, бұл популисттер эки дос. Элди шылдың кылып дагы. Эми баягы коркутууга өтүп, камап, жаш жигит, бизге окшогон, жаш мага окшогон жаш жигиттерди коркутуп, үркүтүп, камап, элдин оозун басайын деп атат да. Булардын бул ооз баскандыгы туганда, мен айткам, бир алып келбейт. Мен айтып коеюн, бул Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров ага катары буларга кайрылып атам. Президент эмес. Просто ага катары. Буларды мен тааныган эмесмин. Эфиримде айтам, постоянно таныбайм деп. Бул агалардын мыйзамсыз бийлиги канча угуланат мен билбедим, бирок тагдырын айтып кеткенмин. Дагы айтам. Эч боло электе эсиңерге киргиле, акылыңарга киргиле. Мен айтып кетейин. Ошол Өсөкөл мейманканасы тугандар. Бул нерсени бузуш оңой бизде. Кайсы башчы келбесин, мыйзамсыз болсо да бузуш оңой, бирок куруп тактап кыйыш өтө оор. Мисалы мына ушу бул мыйзамсыздар келгенден бери мына биздин мамлекетке караштуу ишканалар, аэропорт сатылып кетти тугандар. Темир жол сатылып атат. Мына ушуга окшогон нерселер тугандар. Элдин ырыскысын чышкандар, мындай айтканда ырыскысын саткандар булар. Анан каяктагы биз Кыргызстандын келечегин ойлойбуз. Эч ким ойлобойт. Ойлонуп отурбайт. Себеби булар азыр чөнтөгүн акчаны кылып атат, баягы кусундуу акчаларды чөнтөккө уруп атат. Же катышат, же камалышат. Эки вариант. Булар эл менен эсептешпей калды тугандар. Эл менен эсептешпей калып, өзүм билем өтүгүмү төргөйлөм деп атат. Мейли, өтүгүн төргөйлүп турсун. Бирок бул күндөр өтөт. Садыр караганда Адахан сизге караганда Адахан Садыр жакшырсын. Мен жеке адам катары мен буларды жаман дебейм. Мен саясатта кылган иштерин сын пикирим айтып келем. Мен булардын жеке
qanday adam ekenini men bilbeyim. Men üçün mamleketçil adam gerek. Mamlekettin taqdiri, eldin taqdirini oylogon adam gerek misalı. Жақсы болу, жаман болу, бирок эл үчүн күйгөн, мамлекет үчүн күйгөн, patriot жигиттер ушул жерге президент болуп барса мамлекетчил адам. Азыркыга окшогон аталап баталасы чыккан мамлекет болбойт элек. Мына азыр тажиктерге жүгүндүрө койду. Туурабы? Өмүрүбүздө ушу тажик мамлекетин тоготпогон кыргыз кечегинде 44 жараныбызды өлтүрүп кетсе, жүгүндүрүп. Абабыз барып кечирим, акабыз барып кечирим сурап, абабыз Тажикстанга визит менен барып келди. Жооп болгон жок да. Мисалы, ушул эле учурда азыркы учурда Атамбаев мисал да, мен мисал келдим. Атамбаев президент болуп Тажикстан ошонто агрессия кылып келгенде конкретно ответ алмак. Мен бул адилеттүүлүк айтып коеюн. Биздеги азыркы мыйзамсыздар туугандар, булар коркоктор, үйдө батуу жодо жоктор туугандар. Коенектер, дух деген жок. Дух болгондо эркекче мамиле кылмак, элге дагы жашоосун жеңилдетмек, тажиктерге деле жоогун айтмак. Бирок андай кылган жок да. Бизде эмне деди? Кечирип койгула деп койду. Ана. Адаханды Садырда кыргыз үчүн. Мен билбейм. Адахан ака кылышы мүмкүн, а бирок мен Садыр абаны мен кыргыз элине жакшылык кылат деп ойлойм менчи. Рахмат. Эми туугандар, алып кетели. Ошол азыркы мейманканабыз туугандар. Жакшына эле турган жерде. Былтыр 5 октябрда ошол жерде Садыр Жапаровдун тарапташтары ошол жерде. Баягы бандиттер түрмөдөн алып чыккан Садыр Жапаровдун ошол жерге эл чогулуп, ошол гостиницаны ушунун тарапташтары Садыр Жапаровдун Ташиевдин тарапташтары бузган туугандар. Ачык айтайынчы. Ошол гостиницада встреча болгон, ошо Жээнбековдер менен. Ошол жерге элин апарып алып бир миңге жетпеген бир 500-600 адамды апарып алып ошол жерде гостиницада туруп, ошол жерде тополон кылып, вандализм кылып, ошол жерди тонотуп, ушул Садыр Жапаров менен Ташиев күнөөлүү туугандар. Талантбек Ташибек. Мен сизди кандай көрүнүшүңүздү билбедим, бирок Талантбек кул мүнөз экенсиз. Ошол эле Талантбек Ташибек кул мүнөз. Кул мүнөз адам ошондой болот. Ар бир жарандын, биздин кыргыз жарандарын өз укугу болот туугандар. Эмне үчүн мен налогуман ушу 2 билимсизди каржылап, багып, резиденцияда багып, аз келгенсип кустурган акчаларын чөнтүккө уруш керек деген суроо жалат да. Рыспек Сайранов, ну что, сука? Рыспек, любое время. Мага деме, любое время. Мен сен менен да жолугам, любойуң менен жолугам. Керек болсо абаң менен да жолугам, акаң менен да жолугам. Керек болсочу мен бетине айтам болгон нерсени. Баягы эмне деп коет? Тизелеп өлгүчө тик туруп өлгөнү артык дейт го. Рыспек Сайранов. Эми барамбы, барбайм сага кызыгы барбы дегеним да, туугандар. Туугандар, келиңиздер. Мына Кыргызстандын келечеги ойлонолу, тагдырын, небереңин тагдырын, бала чаканын тагдырын ойлонолу, мамлекеттин тагдырын ойлонолу десек, келгиле, биригелип туугандар. Мен кечегенде бессрочный митинг жарыялагам туугандар. Ал уланып атат. Кудай кааласа азыр биригүү деген нерсе ынтымакка келели да туугандар. Кудай кааласа Кыргызстандын мен көрүп турам, келечекте Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин бири болуп турган туугандар. Сезип турам. Биз бириксек, өзүбүз ниетибизди түз кылсак туугандар. Мынага окшогон кул мүнөздөр азыр мен эфиримде отуруп кул мүнөздөр отурат. Такансалар деп коет. Буларды кул мүнөз деп коем менчи. Жаңыланыш керек дейт. Жаңылар сен абаңга жаңыланып алып келдиң беле? Рыспек. Рахмат. Ошон үчүн туугандар, бири кел да келгиле. Мындай мурдагыда ата бабалардын мурасындай, мындай илгери кандай калса, мисалы, чогулуш дейбизби, жыйын дейбизби, кандай болсун биригишибиз керек да туугандар. Болбойт, мындай нерсе болбойт. Эмне үчүн Акаев окшогон кылмышкерлер тышта, мына сыртта кеңири жүрүш керек да, анан кыргыз жигиттери, патриот жигиттери түрмөдө отуруш керек. Калмаматовду кече бир мисал келтирдим. Тилекмат Куренов, Жеңишбек Молдокматов. Канча деген жигиттер отурат түрмөдө, жөн эле. Күнөөсү жок эле отурат. А эмнеге биз адилетсиздик менен ошолорду карайбыз?
Biz деген adilеттүү эл болушубуз керек да. Туурабы? Эмне үчүн биз акты ак дебейбиз, караны кара дебейбиз? Эмне үчүн ушул Садыр Жапаров менен Ташиевдин кылган саясатта кетирген катачылыктарын айтып койсок, ошого чыша алайсыңар. Туугандар, андай болбойт. Адилеттүү бололу. Акты ак дейли, караны кара. Ким болбосун? Мисалы, Алакай Кимсанбаевич президент болуп кетирген катасы болсо, ал кишиге да мен пикир айтмакмын, сын пикирим айтмакмын туугандар. Кимиси болсун, башка бирөөсү болсун, Калмаматов президент болгондо деле айтмакмын туугандар. Ачык айтайын ал нерсеничи. Ал эмнеден уялабыз? Айтыңыздарчы, эмнеден? Эмнени биз кимге карызбыз? Мен мисалы Садыр Жапаровго карыз эмесмин, Ташиевге карыз эмесмин. Мындай ачык айтайынчы. Алар бизге карыз туугандар. Себеби биз убактылуу аларды мыйзамсыз алып келип такка отургузуп алдык. Биз ошону түшүнөлү туугандар. Мына, ошо мыйзамсыз алып келгенден баягы эмне деп коет? Мыйзамсыз келип такка отуруп алгандан кийин, мына, азыр Кыргызстанда өтө оор абалда турабыз туугандар. Керек болсо, ичип аткан суубузду сатып бергенден кийин бул акмактар. Мындай экен. Агалар менен сууну токтогулда суусун сактап турган суубузду сатып бергенден кийин анан кыргыз элин ойлогон адам булар. Койгулачы, жомокко эмнеге ишенебиз? Ташиев деле, Садыр Жапаров деле, Жээнбеков деле, Райым Миллион деле булар бир мафия. Мына түшүндүрүп, кыргыз чалпак тилде түшүндүрүп кетейин туугандар. Кыргыз элин ойлогон эмес, ойлобойт да. Кыргыз элин ойлогон жаран, кыргыз элин. Бул адам, башка адам, булар эмес. Ал адам өз убагын күтүп отурат, Кудай кааласа, Кудайдын амири менен ошол жерге барып калса, ошондо кыргыз элине күйгөн президент келет туугандар. Булар президент деп айтканга да оозун барбайт. Булар кыргыз элинин ырыскысын жеген мошенник, жулик, аферистер деп коем туугандар. Буну моюнга алышыбыз керек. Келиңиздер, акты ак дейли, караны каралы дейли, арамды арам дейли, адалды адал дейли. Бул Садыр абабызды айтпесек, бул арам менен адалды айырмалабаган адам туугандар. Билесиңер өзүңөр. Мен ачык айтам, бул өзүңүздөр билесиңер, казино ачып атабыз. Казино кичине арактан көрө адалыраак деп жүрөт бул адам. Ушу сын пикирди айтып койсоң, чычалап мына Калмаматовду камап коюшту мисалы. Сын пикир айтып койсо, Жеңиш Малдахматовду камап койду. Эркексиңби, чыда да, сен келгени, сен сын пикирди угушуң керек. Сын пикирди сен мыйзамсыз болсоң да, президент болсоң да, угушуң керек. Сен потому что 6,5 миллион элди сенин колуңда тагдыры. А сен отуруп алып, она гостиницадан бузгула, ысык көлдөгү сууну казактарга берип, сени энеңин же атаңан калган токтогул суу сактагычыбы же суусубу же мөңгүлөрбү же алтыныбы. Бул биздин жарандарыбыздын кыргыз элинин байлыктары. Байлыктарды биз тең ата, ар бир жаран тең ата, бирдей өлчөмдө биргеси, жети өлчөм биргеси, анан ошондо жыйынтыгын чыгарып, токтогул суу сактагычын казактарга берелиби, бербейли? Ошону элден сураш керек. Өзүң элиң суусуз калып, дарактары кургап, мөмө жемиштери кургап, быйыл не болду туугандар? Сууну бербей коюшуп, мына сууну казактар, жакшы дагы казактын мамлекетинин чиновниктери айтып койду. Бул абабыз не дегенде? Мен токтогул суу сактагычын ичип алдым беле. Мына ичип алган ушундай болот, ичип алыптыр. Анан дагы унчукпай отурганыбыз эмне деген бул? Биз кайдыгерликтен туугандар, биз кайдыгерликтен. Ушул учурга өзүбүз да күнөөлүүбүз. Бирден бир түздөн түз өзүбүз да күнөөлүүбүз. Себеби көрүнүп турган тажрыйбасы жок, билими жок, сабатсыз, аферисткенде билинип турган нерсени, эми буну түрмөдөн, мен бул Садыр Абаны, баягы орустар айтканда Садыр Аба Биглес деп коем, мындай айтканда түрмөдөн качып чыккан адам деп коем да. Себеби баягы кинону көргөнсүңөр да, Биглес деген кино. Ошондой болуп калды да, бул түрмөдөн мыйзамсыз буну алып чыгып, мыйзамсыз мамлекетте узурпация кылып басып алып, керек болсо коркутуп, үркүтүп, Жээнбековду отставкага талап кылып, ушул азыркы 1 жылдык бизге берген отчеттун үзүрү ушул көрдүк. 1 жылда эмне иш кылды? 1 жылда кыргыз элинин жашоосун орлоштуруп, керек болсо 44 жараныбыздан
өлтürtüp, sularınızı satıp, baylıklarınızı satıp, mına uşul mehmanxanabızды buzup, mına atat uşul turganda. 2 ay bergile, 2 ayda Kırgız elinin yaşosu özgürü. Men bu avama 100 yıl bergen uçurda ele özgürбөйт turganda. Bu uşul sistemada, uşul oligarxlarga, baymanaplarga zaложник болып қалдық туғандар. Бұл киши өзі білбей қалды қантип заложник болып қалғанын. Мен айтқанмын. Туған, сен елдің атынан шыққын, елдің атынан президенттікке қойғын. Бұл менің ойым, жеке пікірім бойынша бұл түрмеден шыққандай, мыйзамсыз шыққандан кейін реабилитация болуш керек туғандар. Ал андай қылған жоқ та. Андай қылған жоқ туғандарым. Реабилитация болуш үшін не қылыш керек? Жоқ дегенде мынау азыр частично ақталып шықты ғой. Ошоны 4 жыл 5 жыл процессте өзүн элге көрсөтүп акталып чыгыш керек. Анда болгон жок да. Бул келип эле бийликти апсыңдап, баягы сук кокчоп эле басып отуруп алды да. Анан өзү кантип заложник болгонун билбей калды. Эми азыр ошо олигархтардын, ошол байманаптардын, жүүликтердин азыр президент болуп калды. Эми айласы жок, аркага жол жок. Азыр аркага кайтайын десе, баягы Молдованыкыда үй хатасы бар, ошого барат тугандар. Же өлтүрүп коюшат. Ачык айтайынчы. Кыргыз жалпак тилде айтып кетейин. Же өлтүрүп коюшат. Экөөнүн бирөөсү. Буну билиш керек тугандар. Кийин бийликке келбесин тугандар. Ошол өздөрүнө мындай тартат ошо адамдар. Жүүликтер, ошо мафия, сафия не деп коебуз, билбейм. Алига булар өздөрүнө тартат. Өздөрүнө ошолордун өздөрү музыканы заказ кылат, ошого тансага түшүртөт тугандар. Ошон үчүн мен элден чыксын. Элден чыккан президент тугандар, элден чыккан президент. Коррупцияңе, берки жүүлүктериңе, мафияларың көз каранды болбойт. Элдин айткан нерсесин кылат. О олигархтарды эмес, мошенниктерди эмес, жүүлүктерди эмес, элдин айтканын кылат. Мына бул киши эми заложник болуп, эми мына 1 жылдык нерсеси Куда калат. Мына 1 жыл эми, 1 жылда кылып аткан нерсеси мына көрдүк да, көрдүк. Колунан эчтеке келбейт. Келтирен десе да келтирбейт тугандар. Мен ошон үчүн Садыр Жапаровго айткам кечээ. Кеч боло электе отставкаңды жаз дедим. Отставкага жаз. Мен өз милдетимди аткара албастан элге эбеге свобода берип аткара албай калдым. Кечириңиздер десе, эл кечиримдүү. Эл кечиримдүү тугандар. Эл кечиримдүү. Кечирет. Кечирип атпайбы мына Акаевди кечирип кой. Акаевди Садыр Жапаров менен Ташиев кечирди. Эл кечирген жок тугандар. Мен сизге айтпайм. Жаңы бийлик келсе, Куда каласа, жакынкы арада бийлик келип калса, Акаевдин иши дагы каралат тугандар. Баягы кусундуу акчаларды төлөп чыгып кеткендер баарынан кайта ишиңер каралат тугандар. Ошол азыркы мыйзамсыздар менен кантип келиштиңер мен билбедим, бирок мыйзам чегинде кийин жооп берген күндөр келет. Ушул эле Садыр Жапаров мыйзам чегинде дагы жооп берет. Ошол эле Ташиев мыйзам чегинде жооп берет тугандар. Биз эл жеңишке кандай жетишти? Талантбек Ташибеков кантип не кылганга жетиштиң ел? Эл алданды, эл алданды. Тугандар, эфирди мен аяктап кетип атып, мына эки акам менен абама айтып кетет элем да. Канча эртерээк кетсе ошончо жакшы. Канча эртерээк кете турган болсо, ошончо кийин кылмышыңар ошончо жеңилирээк, кылмыш баягы жоопкерчилиги жеңилирээк болот тугандар. Тугандар, ар бир жаран Кыргыз элинин жараны. Кыргызстан мамлекетинин тагдыры ойлондуруш керек. Эртең балаң кул болбосун десең, неберең кул болбосун десең, же Кытайга кул болбосун десең, өз тагдырыбызга, өз бактыбызга күрөшүбүз керек. Бессрочный митинг уланып атат тугандар. Ар бирибиз жарандардын милдети ак үйү, көк үйү бар, ошол жерде талап кылышыбыз керек. Бул биздин бир баягы сөз эркиндигин деген бизде бир азыр байлык калды. Калганы бардыгы жоголуп кетти. Мына сөз эркиндиги деп элдерди камап атат азыр. Ошол сын пикир айтса камап коюп атат тугандар. Булар бизди баягы Түркмөнстан кылайын деп атат да. Бирок биз Түркмөнстан болбойбуз. Мен Садыр Жапаровго да айтып кетем, Ташиевге да айтып кетем. Биз Түркмөнстан болбойбуз.
Biz parlamentarizm ошол жолго өтүшүбүз керек. Parlamentarizm жолго өтпөсөк тугандар, мына ошо атаказ ботокосун чыгарып, мына президентский башкарууну баардын ботокосун чыгарып салышты буларчы. Мына эмне болду? Супер президентский управление алып алып, же колунан кокот келбейт, же башкага иштетпи. Мына тугандар. Болбойт. Ошол Текебаевдин парламентаризм калтырып коюш керек эле, конституцияны өзгөрбөйт. Болду, ошо менен жашай берет тугандар. Эмне болду? Азыр ни туда, ни сюда. Жооп бере турган адам дагы уже секирип атат уже. Жооп бере турган адам мыйзамсыз президент. Бирок азыр ал өзүнүн жоопкерчилигин качып атат тугандар. Келиңиздер, бири келип тугандар. Бири кел дагы эфирди аяктап кетип атып, ар бир кыргыз жаранына аманчылык, тынчылык, токчулук тугандар. Ушул кыргыз мамлекети дагы, кыргыз мамлекети өнүккөн мамлекеттердин бири болсун. Ушу Кыргызстан мамлекетинин жаңы муунга, небере чеберелерге тапшырып, ушу кийин тарыхта кала турган сөздөр болуп, ушундай күндөр болгон Кыргызстанда деген нерселерди жазып тугандар. Мына окшогон эки мошенниктин тарыхы калыш керек тугандар, ошол тугандар. Тарыхта жазылыш керек. Экөө тең мошенник жүүлүк депчи. Ошондо адилеттүү болот. Саламатта алыңыздар. Сиздер менен Бекеев Эмил Маликович.